Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatun nur болған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламдың жақын достары, тірі кезінде эле бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 4 халифадан 4 насаат. Ан Аби Бакр as-Siddiq радиаллаху та'ala анху аннаху قال: من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة. Hazreti Abu Bakr радиаллаху анху айтат: кимде-ким кабырга азык түлүксүз кирген болсо, анда ал кудум эле деңизге кемесиз түшкөн адам сыяктуу. Башкача айтканда, кимде-ким өлүмдөн кийинки жашоого, чыныгы жашоого, акыретке, Аллахтын астына эч кандай азык түлүксүз, соо бишсиз, намазсыз, орозосуз, зекетсиз барган болсо, ал деңиздин ортосуна кемеси жок, эч нерсе жок түшүп калган адам сымал. Ал адам аяктан кутула албайт, ошол жерде жок болот. Ошондой эле Аллахтын астына барганда, акыретке барганда, Аллахтын азабынан, тозоктон кутулуш үчүн адам баласына азык керек. Мына ошол азыгы жок барып калган адамдарды деңиздин ортосуна кемесиз түшүп калган адамга окшоштурду Абу Бакр радиаллаху анху. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахтын астына ар бирибиз азык менен барышыбыз керек. Аллахтын астына ар бирибиз даярданып барышыбыз керек. Намазыбыз менен, орозобуз менен, зекет, ажылык, соо биштер менен барышыбыз керек. Иншалла, Аллахтын азабынан ушунда биз кутулабыз. Андан кийин Ан Умар радиаллаху та'ala анху аннаху قال: عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. Hazreti Umar Фарук радиаллаху анху айтат: дүйнөдөгү заттуулук, атак даңктык, дүйнөдөгү сулуулук бул мал мүлк менен болот. Азыр жашоосу ушундай болуп калды. Кимдин малы болсо, кимдин байлыгы болсо, ошол адам бактылуу, кимдин байлыгы, кимдин мал мүлкү болсо, ошол адам кадыр бактылуу болуп калды. Ал эми изул ахира бисалихил амал, акыреттеги бактылуулук, акыреттеги заттуулук, акыреттеги сулуулук эмне десе, бул жакшы амалдар менен болот. Дүйнөдө канчалык жакшы амал кылсак, ошончолук акыретте даража болот. Дүйнөдөгү соо биштер аркылуу акыретте ошого жараша мамиле болот. Ошондон бир туугандар, акыретибизге даярданалык. Ан Усман радиаллаху та'ala анху аннаху قال: هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب. Hazreti Usman radiyallahu ta'ala anhu, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү күйөө баласы, 3-чү халифа, бул киши айтат: дүйнө жөнүндө гам пикир кылышлык, ар дайым дүйнө жөнүндө эле гам пикир кылып, дүйнөгө деп эле чуркап жүрө беришлик, бул жүрөктү караңгылатат. Жүрөккө караңгыны пайда кылат, жүрөк сыгылат, жүрөк ооруйт, кыжалатчылык пайда болот дейт. Тескеринче, акырет жөнүндө гам пикир кылышлык, түбөлүктүү жашоо жөнүндө ойлонушлук бул жүрөктө нурду пайда кылат. Адам баласы негизи эки нерсе менен көрөт экен. Бир болот, көзүбүз менен көрөбүз. Көзүбүз менен ушул жалган жашоону гана көрөт экенбиз. Тоо, таш, бак, дарак ушуну гана. Ал эми акыйкатты көрө турган бул адам баласынын жүрөгү болот экен. Жүрөк менен биз акыйкатты сезет экенбиз. Ошо Усман радиаллаху та'ala анху айтып атат: ва хаммул ахира нурун фил калб. Акырет жөнүндө гам пикир кылып, акырет жөнүндө ойлонуп пикир кылышлык бул жүрөктө нурду пайда кылат дейт. Ал эми дүйнө жөнүндө пикир кылып, дүйнөдө эле жүрө беришлик бул жүрөктү караңгылатат, караңгылыкты пайда кылат дейт. 4-чү халифа Hazreti Ali radhiyallahu anhu'nun sözü. An Ali radhiyallahu anhu annahu قال: من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه ومن كان في طلب المعصية كانت النار في طلبه. Hazreti Ali radhiyallahu anhu айтат: кимде-ким илим талап кылып чыккан болсо, илим талап кылып жүрсө, бир нерсени үйрөнүп алайын, намазымды түздөп алайын, зикиримди түздөп алайын, жакшылап дуамды үйрөнүп алайын, жашоомду шариатка алып келип алайын деп илим талап кылып чыккан болсо, бейиш аны издейт. Бейиш ал адамды талап кылып издеп жүрөт. Ал эми тескеринче ким бир күнөө ишти талап кылып чыкса, бир күнөө кылайын деп чыккан болсо, аны тозоо издейт дейт. Ошого бир туугандар, бардык нерсени Алла Таала өзүнүн колубузга берип койгон. Мына ошол 4 халифа, пайгамбарыбыздын жакын достору, биздин халифаларыбыз, биздин башчыларыбыз хидayatun нуру болгон ушул 4 сахабанын ушул 4 насааты, ушуларга амал кылып жашай турган болсок, ушуларды бекем кармай турган болсок, иншалла туура жолдон адашпайбыз. Алла Таала амал кылганга мага дагы, сиздерге дагы мүмкүнчүлүк, тавфик берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.